Ысык Көл облусу жыл жыйынтыгын чыгарган коллегия облус жетекчисинин сын пикири. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө инвестиция тартуу боюнча стратегияларды иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Инвестиция маселеси жетекчиге биз эмнесине баа беребиз? Эгер ошол жетекчи инвесторду тартып келе алса, ички инвестор болобу, сырттан келе турган инвестор болобу, айырмасы жок. Инвестиция тартуу. Мына бизден отурган залда отурган жетекчилердин эң чоң критерий оценкасы ошол. Өткөн жылы аймакта жаңы 34 өнөр жай ишканасы ачылып, 500гө жакын адам жумуш менен камсыз болгон. 605 миллион сомдук инвестиция өздөштүрүлгөн. Бюджетти жаратуучу облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү бизнес проекттилерге 140 долбоор колдоого алынып, 413,3 миллион сом каржыланган. Ошентсе да алдыда айыл аймактарды дотациядан чыгаруу 2024-жылы 104 объектини ишке берүү милдети турат. Мына ушул 104 объектти 24-жылы биз тапшырабыз. Ушуну аягына чыгарабыз деп биз милдеттенме алдык. Ошон үчүн астыбызда чоң амбициозный пландар туруп атат. Чоң инвестиционный проекттер бар. Ошон үчүн мынага отурган коллегиялар, катышып отурган урматтуу облустун жетекчилери, бул баарыбыздан, сиздерден көз каранды нерсе. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусу приоритеттүү ири долбоорлорду ишке ашырууга багыт алды. Жетөгүз районунун Тамга айылына эл аралык спорттук ден соолукту чыңдоо борборун куруу, Балыкчы шаарындагы кемечилик ишканасынын базасында кеме туризмин уюштуруу, Шакекчи жолдун боюнда токтоп эс алуу жайларын Арест Point куруу долбоорун ишке ашыруу пландалууда. Быйылкы жылы менин оюмча ушул биздин экономикабызда деги эле Кыргызстанда, анын ичинде Ысык Көл облусунда өтө чоң өзгөрүүнүн жылы болот деп мен терең ишенем. Сиздерди да ошого чакырамын. Ошол иштерибизди ишке ашырыш үчүн ынтымакта чогуу иш аракеттерди бүгүндөн баштап, кечээден баштап жасашыбыз керек. Бизде бир күн дагы биз үчүн кымбат. Муну менен катар Ысык Көл облусунун кире беришине аркаларды орнотуу, Ак Суу районунун аймагына 2 чакан ГЭСти, Жетөгүз районунун Ак Төбө айыл аймагына кирпич заводун ишке киргизүү, Чолпон Ата шаарынын көл жээгине 5,5 километр сейилдөө аллеясын куруу, Тоң районунун Күн Чыгыш айыл аймагына Аалам Ордо боз үй дүйнө комплексинин ишин жандандыруу, Түп районунун Каркыра айылына ишмердүүлүгү жылы бою иштөөгө адистешкен Каркыра тоо лыжа комплексинин курулушун баштоо боюнча амбициялык пландар коюлган. Жетишкендиктер абдан жакшы, көп, экономикасынын өсүшү байкалып жатат. Бул областта салык саясатын карасак, республикалык бюджет дагы, жергиликтүү бюджет дагы толугу менен бардык райондарда аткарылган да. Бул бизди кубандырат. Бирок ошол эле убакта баягы кемчиликтер дагы бар, бул социалдык тармактар боюнча врачтардын жетишсиздиги, мектептердин курулушу, жолдордун курулушу, көйгөйлөр бар. Ошолор дагы бүгүнкү коллегияда мындай каралып, алардын мындай чечүү жолдоруна дагы эмне кылыш керек, ар бир аким эмне кылыш керек, райондук структуранын жетекчилери эмне кылыш керек, мындай тапшырмалар берилди да. Жыл жыйынтыгын чыгарган коллегияда коомдук иштерге жана мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымын кошуп жаткандарга сыйлыктар тапшырылды. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Алтынбек Исаев, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.